Саламатсыздарбы? Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан түзүлгөн педагогикалык кадрлардын реестри порталына кантип катталабыз жана маалыматтарды кантип жүктөйбүз. Ал үчүн Chrome браузерини ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин порталдын адресини адрестик жолчого жазабыз. Порталдын адреси mugalim.edu.gov.kg деп жазып туруп Enter клавишасын басканыңызда порталдын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Эгерде сиз порталдын страницасын кыргыз тилине которуп алууну кааласаңыз, анда оң тарапта турган русский деген баскычты бассак, бул жерде кыргызский деген бар. Кыргызский дегенди тандап койсок, порталдын страницасы кыргыз тилине которулуп калат. Порталга катталуу үчүн төмөн жакта катталуу деген шилтемени басабыз. Катталуу деген шилтемени баскандан кийин бул жерден жарандык деген Кыргызстан деп тандайбыз. Андан кийин идентификациялык жеке номер, башкача айтканда пинди жазабыз. Бул жерге 14 цифрадан турган пинди киргизебиз. Андан кийин фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Азыр мен бул жерге фамилия деп эле жазып турайын. Бул жака фамилиябызды жазабыз. Андан кийин атыбызды жазабыз. Андан кийин отчествобузду жазабыз. Башкача айтканда атасынын аты, отчествону жазабыз. Бул жерге туулган күн, айы, жылы автоматтык түрдө коюлуп калат. Бардык саптарды, жолчолорду толтургандан кийин кийинки деген баскычты басабыз. Кийинки деген баскычты баскандан кийин бул жерден коомчулукту тандашыбыз керек. Бул жерди басканда бала бакча, мектеп деп чыгат. Эгерде биз кайсы мекемеде иштесек, ошол мекемени тандап коебуз. Бул жерден мисалы мектеп дегенди тандадык. Андан кийин адистикти тандайбыз. Мугалим болсок, мугалим деген тандайбыз. Эгерде башталгыч класстын мугалими болсо, башталгыч класстын мугалими, директордун орун басары болсо, директордун орун басары жана башка. Ушундай тартипте тандайбыз. Андан кийин тартип деген жерден тартипти тандайбыз. Башкача айтканда кайсы предметтен сабак берсек, ошол предметти тандап коебуз. Андан кийин бул жерден областты тандайбыз. Мисалы Бишкек шаары. Андан кийин районду тандайбыз. Бардык жолчолорду толтургандан кийин бул жерден кийинки деген баскычты бассак, бул жактан бизден электрондук поштаны сурайт. Электрондук поштабызды жазабыз. Азыр мен бул жерден жаңы вкладка ачып, бул жактан электрондук поштанын адресин көчүрүп алып барып койсом да болот. Бул жерге электрондук поштабызды жазабыз. Электрондук поштаны жазгандан кийин бул жака тастыктоочу кодду киргизишибиз керек. Тастыктоочу кодду кайдан алабыз? Тастыктоочу кодду алуу үчүн бул жерден кодду алуу деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда биздин ушул электрондук поштабызга порталдан кат келет. Поштага кирүү үчүн бул жактан плюс белгини басып жаңы вкладка ачабыз дагы. Бул жерде аккаунттун жанындагы Google'дун тиркемелери деген 9 чекит бассак, Google'дун тиркемелери чыгат. Поштага кирүү үчүн поштаны тандайбыз. Поштаны тандагандан кийин бул жерде мына билим берүү жана илим министрлиги тарабынан порталдан кат келет. Катты ачабыз. Катты ачканыбызда бул жерде код турат. Ушул кодду көчүрүп алабыз. Дагы бул жака келип тастыктоочу кодду киргизиңиз деген жерге ошол кодду жазабыз. Андан кийин сыр сөз деген жерге өзүбүз 8 символдон аз болбогон сыр сөз ойлоп жазабыз. Сыр сөз латын тамгалары жана цифралардан, символдордон туруш керек. Андан кийин сыр сөздү тастыктаңыз деген жерге сыр сөз деген жолчого жазган сыр сөздү кайрадан кайталап жазабыз. Андан кийин менин жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга макулдук берем деген жерге белги коебуз дагы. Катталуу деген баскычты бассак, биз
порталга катталабыз. Порталга катталгандан кийин кайра башкы бетке кайтып барып калабыз. Кайра ушундай болуп башкы бетке кайтып барып калабыз. Башкы бетке кайтып барып калгандан кийин бул жерге кайрадан пинди киргизебиз. Башкача айтканда идентификациялык жеке номерибизди киргизебиз. Андан кийин пароль деген жерге өзүбүз койгон парольду жазабыз. Парольду жазабыздан бул жерден войти в портал деген баскычты басып коебуз. Эгерде кыргыз тилине которуп алып иштеймин десеңиз, анда бул жерден русский деген баскычты басып, бул жерден кыргызский дегенди басып койсок, кыргызча болуп калат. Мына бул жака идентификациялык жеке номерди жазып киргизебиз. Бул жерге сыр сөзүбүздү жазып киргизебиз. Андан кийин порталга кирүү деген баскычты бассак, порталга киребиз. Эгерде порталга катталып жатканда койгон сыр сөзүбүздү унутуп калсак, анда сыр сөзүбүздү кайрадан жаңылап алсак болот. Сыр сөздү унутуп калсак кантип жаңылайбыз? Ал үчүн бул жерден сыр сөздү унутуп калдыңызбы деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда бул жерде идентификациялык жеке номерди киргизүү керек. Идентификациялык жеке номерди киргизебиз. Андан кийин бул жака электрондук поштабызды жазабыз. Электрондук поштаны жазгандан кийин бул жерден жөнөтүү деген баскычты бассак, биздин электрондук поштабызга порталдан кат келет. Ал катты ачсак, каттын ичинде шилтеме бар. Ошол шилтемени бассак, жаңы сыр сөздү киргизиңиз, сыр сөздү кайталаңыз деп эки жолчо чыгат. Ошол жерге кайрадан жаңы сыр сөздөрдү, башкача айтканда парольдорду жазып туруп, сактоо деген баскычты бассак, сыр сөзүбүз алмашат. Андан кийин кайрадан порталга киребиз. Эми порталга киргенден кийин ушундай болуп өзүбүздүн жеке кабинетке киребиз. Жеке кабинетке киргенибизде бул жерде башкы бет деген вкладка бар. Башкы бет деген вкладкада жаңылыктар жүктөлүп турат. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бул жерден биз жаңылыктар менен таанышсак болот. Ал эми бош жумуш орундар деген вкладканы басып, биз мектептердеги бош жумуш орундар менен таанышып чыксак болот. Андан кийин сынактар деген вкладкада мекемелердин жетекчилигине сынактар жарыяланып турат. Ушул жерден кайсы мекеменин жетекчилигине сынактар жарыяланган болсо, ошол сынактарга катышсаңыздар болот. Ал эми билдирме деген вкладкадан билдирмелер келип турат. Бул жерден республикалык педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан курстар жайгашкан. Бул жерден сиздер электрондук курстарга катышып, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди өркүндөтсөңүздөр болот. Андан кийин биз порталдан өзүбүздүн жеке маалыматтарыбыздын баарын жүктөшүбүз керек. Жеке маалыматтарды жүктөө үчүн бул жерден өзүм жөнүндө деген сол тарапта панелде өзүм жөнүндө деген шилтеме бар. Ушул шилтемени басканыбызда бул жакта өзүңүздөр жөнүндө маалыматтарды жазып чыксаңыздар болот. Бул жерге профилдин аталышын жазсаңыздар болот. Андан кийин мен жөнүндө деген жерге өзүңүздөрдүн өмүр баяныңыздарды кыскача жазып койсоңуздар болот. Башкача айтканда, бул сиздердин электрондук портфолиоңуздар болуп эсептелет. Андан кийин жеке маалыматтар деген шилтемени басканыңызда бул жактан жеке маалыматтарыңыздар чыгат. Бул жерден сиздер өзүңүздөрдүн маалыматтарыңыздарды толтуруп чыксаңыздар болот. Башкача айтканда, үй бүлөлүк абалыңыздар, андан кийин паспортуңуздар жөнүндө маалыматтар, байланыш телефондоруңуздарды жазып сактап койсоңуздар болот. Андан кийин билим деген вкладканы тандасак, бул жерден өзүңүздөрдүн билимиңиздер жөнүндө маалыматтарды жазып толтурсаңыздар болот. Билимдерди кошуу үчүн бул жерден окуу жайын кошуу деген
баскычты басасыздар. Окуу жайын кошуу деген баскычты баскандан кийин бул жерде кыргызча жана русский деп турат. Эгерде сиз кыргызча толтурууну кааласаңыз, кыргызча дегенди тандайсыз. Бул жерге окуу жайдын атын киргизесиз. Андан кийин билим деңгээли дегенди тандасаңыз, бул жерде орто кесиптик билим берүү. Эгерде сиз колледж, техникумдарды бүткөн болсоңуз, орто кесиптик билим берүүнү тандайсыз. Эгерде жогорку билим бакалавр деген квалификацияга ээ болсоңуз, анда жогорку билим бакалаврды. Эгерде адистик же магистратурага ээ болгон болсоңуз, анда жогорку билим адистик магистратура дегенди тандап коесуз. Андан кийин окуунун башталган жылын жазасыз. Бул жерди бассаңыз жылдар чыгат. Сиз окуу жайга кайсы жылы кирген болсоңуз, ошол жылды көрсөтөсүз. Андан кийин факультеттин аталышын жазасыз. Андан кийин адистигиңизди жазасыз. Бул жерге дипломдун номерин жазасыз. Андан кийин окуу жайды аяктаган жылды жазасыз. Андан кийин бул жерге тастыктоочу, башкача айтканда тастыктоочу документти же башкача айтканда дипломду PDF форматта жүктөп сактоо деген баскычты басасыз. Сактоо деген баскычты баскандан кийин, эгерде сиз эки окуу жайды бүтүргөн болсоңуз, кайра эле окуу жайын кошуу деген баскычты басып, экинчи окуу жайды дагы биринчидегидей кылып эле кайрадан толтуруп, бул жерден дипломуңузду кайра киргизип, сактоо деген баскычты басып, сизде канча диплом бар болсо, ошонун баарын кошсоңуздар болот. Андан кийин эмгек ишмердүүлүгү деген вкладканы тандап, бул жерден сиз өзүңүздүн эмгек китепчеңиздеги ишмердүүлүгүңүздүн баарын киргизип чыксаңыз болот. Мына бул жерде баардык ишмердүүлүктөр киргизилген. Ишмердүүлүгүңүз киргизилгенден кийин бул жактан педагогикалык иш тажрыйбаңыз, канча жыл стажыңыз бар болсо, педагогикалык стажыңыз чыгат. Башка иш тажрыйбаңыз бар болсо, ал дагы чыгып калат. Билим берүүдөгү иш тажрыйба болсо, ал дагы чыгып калат. Жалпы стаж дагы автоматтык түрдө чыгып калат. Эмгек китепчеңиздеги ишмердүүлүгүңүздү кошуу үчүн бул жерден жумуш ордун кошуу дегенди басасыз. Андан кийин уюмдун атын киргизесиз. Башкача айтканда мекеменин атын киргизесиз. Ээлеген кызмат ордуңузду жазасыз. Жумушка качан кабыл алынган болсоңуз, ошол числону, айды, анан жылды жазасыз. Эгерде сиз башында кирген жумушта азыркы учурга чейин иштеп жаткан болсоңуз, анда азыркы учурга чейин дегенди тандап коесуз. Андан кийин бул жерде жумуш ордунун милдеттерин жазасыз. Сиз кандай милдет аткарган болсоңуз, ошол милдетти жазып коесуз. Андан кийин бул жактан иштөө форматы дегенди тандасаңыз, толук убакыт, нормага салынбаган жумуш күнү, долбоор жумуш, алыстан иштөө жана башка. Эгер сиз толук убакыт иштеген болсоңуз, бул жерге толук убакыт дегенди жазып, андан кийин бул жактан тажрыйбанын түрүн тандайсыз. Эгер педагогикалык стаж болсо, педагогикалык стаж, башка иш стаж болсо, башка иш стаж дегенди тандап коесуз. Эгерде кызматтан бошотулган болсоңуз, кызматтан бошотулган күндү, датаны киргизесиз. Андан кийин бул жактан сактоо деген баскычты басасыз. Баскандан кийин кайрадан жумуш ордун кошуу дегенди басасыз дагы. Бул жерден сиз кайрадан жумушка алынган болсоңуз, ошол мекеменин атын кайра жазасыз, ээлеген кызматыңызды жазасыз, жумушка кабыл алынган күндү жазасыз. Андан кийин милдеттерди жазасыз. Бул жерден иштөө форматын жазасыз. Эгерде кандайдыр бир долбоордо иштеген болсоңуз, долбоор жумуш дегенди жазасыз. Андан кийин бул жактан тажрыйбаны тандайсыз. Эгер долбоордо педагогикалык стажга же билим берүүдөгү стажга тиешеси жок болсо, анда башка иш стажы дегенди тандайсыз дагы. Бул жактан кайрадан кызматтан бошотулган же которулган күндү жазып, бул жерден сактоо дегенди басасыз. Эмгек китепчеңизде кандай жазылган болсо, ошонун баарын бул жака киргизесиз. Андан кийин кесиптик квалификация дегенди тандайсыз дагы. Сиз кесиптик квалификацияңызды канча жолу жогорулаткан болсоңуз, ошол квалификацияны жогорулатуу боюнча бардык
жогорулатууну жазып чыгасыз. Бул жерден биринчи тил билүү деген жерден эне тил деген жерден кыргыз тилин тандайсыз. Андан кийин чет тилдерден сиз кайсы чет тилдерин биле турган болсоңуз, ошол чет тилдерден бирөөсүн тандайсыз. Андан кийин бул жактан тил билүү деңгээлини тандап коесуз. Андан кийин бул жерден квалификацияны жогорулатуу деген жерден плюс деген баскычты басасыздан бул жерден сиз курстун аталышы деп турат, окуу жайдын атын киргизесиз. Кайсы окуу борбордон же болбосо институттан квалификацияңызды жогорулаткан болсоңуз, ошонун аталышын киргизесиз. Андан кийин бул жерден уюм дегенди бассаңыз, бул жактан уюмдар чыгат. Эгерде сиз кайсы бир окуу борбордон билимиңизди өркүндөткөн болсоңуз, ошол мекемени тандайсыз. Мисалы, Аян окуу борборунан квалификацияңызды жогорулаткан болсоңуз, Аян окуу борбору дегенди тандайсыз уюмдан. Андан кийин окуу кайсы күндөн башталган болсо, ошол жерге башталган күндү киргизесиз, күндү жазасыз, айды жазасыз. Мисалы, 2 ноябрдан баштап окуган болсоңуз, 02-11-2024 деп жазасыз, окуунун башталган күн. Андан кийин бул жака сертификаттын номерин жазасыз. Эгерде сертификаттын номери жок болсо, сызыкча эле коюп коесуз. Бул жерде жылдызча менен берилген саптардын баарын милдеттүү түрдө толтуруш керек. Андан кийин адистикти киргизиңиз деген жерден сиз кайсы багытта курстан өткөн болсоңуз, ошол багытты жазасыз. Сертификатта жазылып турат. Андан кийин окууну аяктаган күндү жазасыз. Бул жерден окуунун түрү деген жерди бассаңыз, онлайн, офлайн деп чыгат. Эгерде сиз квалификацияны жогорулатууну онлайн түрүндө өткөн болсоңуз, онлайнды тандайсыз. Офлайнды өткөн болсоңуз, офлайнды тандайсыз. Андан кийин сактоо деген баскычты басып коесуз. Баскандан кийин кайра дагы эле квалификацияны жогорулатуу деген жердеги плюс белгини басасыздан кайра дагы башка окууларга катышкан болсоңуз, ошол катышкан окууларыңыздын баардыгын ушинтип ирети менен киргизип сактап бул жака жүктөй бересиз. Канча жолу өткөн болсоңуз, мындай кылып туруп баардык өз билимиңизди өркүндөтүү боюнча окууларга катышкан болсоңуз, ошолордун баарын киргизип чыгасыз. Эгерде сиз бул жерде орус тилинен башка дагы башка тилдерди биле турган болсоңуз, анда бул жерден кайрадан тил билүү деген жерден плюс белгисин басып, дагы бул жака кошуп кете берсеңиз болот. Мисалы, мына орус тилинен башка, эгерде англис тилини биле турган болсоңуз, англис тили деп туруп бул жерден деңгээлини тандап коесуз. Мисалы, орточо болсо орточо, дагы башка тилди биле турган болсоңуз, плюс белгисин басып, ошол жерден канча тил билсеңиз, ошонун баарын кошуп чыгасыз. Эгерде адашып киргизип алсаңыз, аны өчүрүү үчүн ошол тилдердин оң тарабында турган X белгисин басып, бул жерден жок кылуу деген басып койсок, өчүп калат. Эгерде бул жерден кайсы бир курсту киргизген болсоңуз, туура эмес киргизип алсаңыз, кайрадан өзгөртүү керек болсо, же тексттерди жазып атканда ката кетирген болсоңуз, аны оңдоо үчүн оң тарапта турган карандаштын белгисин басып, өзгөртүү дегенди басасыздан бул жерден кайрадан туура эмес жерлерини өзгөртүп туруп, бул жактан сактоо деген баскычты басып койсоңуз, кайра өзгөрүп калат. Эгерде биротоло жок кылууну кааласаңыз, карандаштын белгисин басып туруп, бул жерден жок кылуу дегенди басып, өчүрүп салсаңыз болот. Кесиптик квалификация боюнча баардык сертификатыңыз боюнча баардык окууларды киргизесиз. Андан кийин бул жерден окумуштуулук, даражалар жана сыйлыктар деген вкладкадан сиз өзүңүздүн алган сыйлыктарыңыздын баарын киргизип чыгышыңыз керек. Ал үчүн окумуштуулук, даражалар жана сыйлыктар дегенди тандаганда,
Бул жерде илимий даража, илимий наам деген бар. Эгерде сизде илимий даража же илимий наам болсо, бул жерден плюс белгини басасыз. Бул жерден даражанын же наамдын атын киргизесиз. Мисалы, улук илимий кызматкер, кандидат, доцент, доктор, профессор. Анан бул жактан кайсы өлкөдөн алган болсоңуз, өлкөнү тандайсыз. Андан кийин бул жака буйрук же болбосо токтомдун номерин жазасыз, андан кийин тармакты жазасыз, берилген жылды жазып туруп, бул жактан сактоо деген баскычты басасыз. Эгерде илимий даража, илимий наам жок болсо, анда муну толтурбайбыз. Андан кийин сыйлыктар жана жетишкендиктер деген жерге сиз өзүңүздүн бардык алган сыйлыктарыңызды, жетишкендиктериңизди ушул жака киргизесиз. Ал үчүн бул жерден плюс белгини басабыз дагы. Бул жака сыйлыктын берилген жылын киргизесиз, басканыбызда жылдар чыгат. Бул жактан жылдарды тандайбыз. Бул жака төмөн түшө берсек, жылдар чыга берет. Кайсы жылы алган болсоңуз, ошол жылды тандап коесуз. Андан кийин сыйлыктын аталышын жазасыз. Эгерде ардак грамота алган болсоңуз, бул жака ардак грамота деп жазасыз. Андан кийин ошол ардак грамотанын буйругун жазасыз. Эгерде буйрук номер жок болсо, сызыкча эле коюп коебуз. Андан кийин сыйлыктын түрү деген жерди бассаңыз, уюмдун ардак грамотасы, райондук билим берүү бөлүмүнүн же болбосо шаардык билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы. Эгерде сиз мектептин же башка уюмдун ардак грамотасын алган болсоңуз, уюмдун ардак грамотасы. Эгерде райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасын алган болсоңуз, райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы. Эгерде билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы болсо, ушуну тандайсыз. Ал эми башка сыйлык болсо, бул жерден башка сыйлыктар дегенди. Жол уюмдун ардак грамотасы дейбиз да, бул жака уюмдун аталышыны жазып коесуз. Андан кийин ошол сыйлыкты PDF форматында сактап, бул жака жүктөйсүз. Ал үчүн жүктөө дегенди бассаңыз, бул жактан проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден мисалы грамотаны тандап туруп, открыт дегенди бассаңыз, бул жака грамота жүктөлөт. Андан кийин сактоо дегенди басасыз. Баскандан кийин кайра экинчи сыйлыкты жүктөө үчүн кайрадан эле бул жерден сыйлыктар жана жетишкендиктер деген жердеги плюсту басып, экинчи сыйлыгыңызды киргизесиз. Бул жерден берилген жылды жазасыз. Андан кийин бул жака сыйлыктын аталышын жазасыз. Эгерде диплом алган болсоңуз, анда бул жака диплом деп жазасыз. Же болбосо жылдын мыкты мугалими деген диплом алган болсоңуз, бул жака жылдын мыкты мугалими диплому деп жазасыз. Бул жака ошол дипломдун буйрук номерин жазасыз. Эгерде жок болсо, сызыкча коюп коесуз. Андан кийин сыйлык түрүн тандаңыз деген жерден, бул жерде диплом деген жок. Диплом деген жок болсо, бул жактан башка сыйлыктар дегенди тандап коесуз. Бул жерден ошол дипломду кайсы уюмдан алган болсоңуз, уюмдун аталышын жазасыз. Эгерде шаардык мэриядан алган болсоңуз, шаардык мэрия деп жазасыз. Мисалы, Бишкек шаарынын мэриясы деп жазасыз. Эгерде айыл өкмөтүнөн алган болсоңуз, айыл өкмөтү жана башка уюмдан алган болсоңуз, ошол уюмдун аталышын жазасыз. Андан кийин бул жактан сыйлыкты PDF форматында жүктөп, сактоо дегенди басасыз. Ушундай тартипте канча сыйлыгыңыз бар болсо, ошонун баарын кошуп чыгасыз. Андан кийин дагы бир аз төмөн түшсөк, олимпиадалар деген бар. Олимпиадалар дегенди тандаганда бул жерден кошуу деген баскыч бар. Кошуу баскычын бассаңыз, бул жерден окуучунун идентификациялык жеке номерин киргизиңиз деп чыгат. Эгерде окуучунун идентификациялык жеке номерин билбесеңиз, сөзсүз түрдө жазыш керек экен, 14 сандан турушу керек дейт. Ошол олимпиадага катышкан окуучуңуздун идентификациялык жеке номерин сурап аласыз. Андан кийин окуучунун аты жөнүн киргизесиз. Бул жерден мектептин аталышын тандайсыз. Бул жерде сиз порталга катталып жатканда кайсы областты
тандаган болсоңуз, бул жерде кайсы облусту, районду тандаган болсоңуз, ошол райондогу же ошол шаардагы мектептердин тизмеги бул жерден автоматтык түрдө чыгат. Өзүңүзгө тиешелүү мектепти тандайсыз. Андан кийин окуучуңуз кайсы предмет боюнча катышкан болсо, бул жерден предметти тандайсыз. Андан кийин олимпиадага катышкан жылыны тандайсыз. Андан кийин бул жерде тастыктоочу документ бар болсо, тастыктоочу документти жүктөйсүз. Эгерде диплом же сертификат алган болсо, ошол диплом, сертификатты жүктөйсүз. Эгер жок болсо, бул жер кала берет. Анткени бул жерде жылдызча белгиси жок. Жылдызча белгиси барлар бул милдеттүү түрдө толтурула турган. Андан кийин кайрадан бул жака окуучунун фамилиясыны жазасыз. Андан кийин окуучунун атасынын атын жазасыз. Бул жерде классыны, канчанчы класста катышкан болсо, ошол классын тандайсыз. Андан кийин олимпиаданын деңгээли деген жерден кайсы деңгээлге катышкан. Эгерде райондук деңгээлге катышкан болсо, райондук деңгээлди, облустук деңгээлге катышкан болсо, облустук деңгээлди жана башка тандайсыз. Андан кийин бул жерден орун деген жерден байегели орунду тандаңыз деген жерди бассаңыз, 1-нчи орундан 10-нчу орунга чейин. Эгерде сиздин окуучуңуз 1-нчи орунду алган болсо, 1-нчи орунду тандайсыз. Эгерде ошол деңгээлде 7-нчи орунду алган болсо, 7-нчи орунду тандайсыз. Бул жерден демек окуучуңуз 10-нчу орунга чейин алган болсо, 10-нчу орунга чейинки алган окуучуларды киргизсеңиз болот. Андан кийин бул жактан сактоо деген баскычты басып сактайсыз. Дагы башка жылы дагы бир окуучуңуз алган болсо, бул жерден кайрадан кошуу деген баскычты басып, кийинки окуучуңузду кошуп кете бересиз. Андан кийин бул жактан аскердик каттоо деген бар. Аскердик каттоо дегенди тандайсыз. Эгерде сизде аскердик билет бар болсо, бул жерден киргизесиз. Эгерде сизде аскердик билет жок болсо, башкача айтканда эжекелерде жок болушу мүмкүн. Эжекелер болсо бул жерди толтурбайт, ал эми агайлар бул жерди толтурат. Бул жерден жарактуулукту тандаңыз дегенди басканда, жарактуу, жараксыз деп чыгат. Эгерде жарактуу болсо, жарактуу деген тандайт. Андан кийин аскер комиссариатында каттоодо турган дейт. Кайсы облуста каттоодо турса, бул жерди бассаңыз, аймактар чыгат. Ошол аймакты тандайсыз. Андан кийин бул жерде наам дегенди тандасаңыз, наамдар чыгат. Эгерде катардагы аскер кызматчысы болсоңуз, катардагы аскер кызматчысы. Эгерде лейтенант болсо, лейтенант дегенди тандап коет. Андан кийин аймакты тандайт. Бул жерден аскердик каттоо документин жүктөө. Эгерде сизде аскердик билет, башкача айтканда военный билет бар болсо, ошол военный билетти PDF форматында бул жака ушул жерди басып, аскердик билетти жүктөйсүз. Жүктөгөндөн кийин сактоо деген баскычты басып коесуз. Андан кийин бул жакта башкалар деп турат. Башкалар дегенди бассак, бул жерде коомдук ыктыярдуулук иштер дейт. Эгерде сиз кандайдыр бир коомдук иштерге катышкан болсоңуз же волонтер болуп иштеген болсоңуз, бул жерден плюс белгини басасыздан, бул жерден кайсы жылы иштеген болсоңуз жылды көрсөтөсүз. Андан кийин кандай жумуш аткарылды дейт. Бул жерден кандай жумуш аткарган болсоңуз, ошол жумуштун түрүн жазасыз. Андан кийин бул жака уюмдун аталышын жазасыз, же болбосо ошол окуяны жазып киргизесиз. Бул жактан сактоо деген баскычты басасыз. Эгерде сиз бир канча коомдук иштерге катышкан болсоңуз, кайрадан биринчисин толтургандан кийин экинчисин киргизүү үчүн кайрадан бул жерден плюс белгини басып, кийинкисин киргизесиз. Андан кийин чет өлкөдө болуу деген жерден сиз чет өлкөдө болгон болсоңуз, ошол чет өлкөдө болууну киргизесиз. Бул жерден плюс белгини басасыздан, бул жактан болуунун күнүн тандаңыз деген жерди басканыңызда жылдар чыгат. Сиз кайсы жылдары чет өлкөдө болгон болсоңуз, ошол жерди басып, жылды тандайсыз. Андан кийин максаты чет өлкөдө болуу деген жерге
Сиз чет өлкөдө эмне максатта болгон болсоңуз ошону жазасыз. Андан кийин кайсы өлкөдө деген жерге сиз кайсы өлкөдө болгон болсоңуз ошол өлкөнү киргизесиз. Андан кийин бул жерден сактоо деген баскычты басып коесуз. Эгерде бир нече өлкөдө болгон болсоңуз, кайрадан бир өлкөнү киргизип болгондон кийин кайрадан эле плюс белгини басып туруп, кийинки өлкөдө кайсы жылы болгон болсоңуз ошол жылды киргизесиз. Бул жерге эмне максатта барган болсоңуз ошол максатыңызды жазасыз. Андан кийин кайсы өлкөдө болгон болсоңуз ошол өлкөнү тандап, сактоо деген баскычты басып, канча өлкөдө болгон болсоңуз ошонун баарын киргизесиз. Андан кийин бул жерде түндүк дегенди басканда, бул жерде автоматтык түрдө сиз наркологиялык диспансерде каттоодо турасызбы же турбайсызбы, ошол жөнүндө маалымат чыгат. Эгерде наркологиялык диспансерде каттоодо турган эмес болсоңуз, бул жерден маалымат табылган жок деп чыгат. Ошондой эле соттуулук боюнча, психоневрологиялык диспансердик каттоо боюнча маалыматтар бул жака автоматтык түрдө чыгып калат. Ушундай кылып педагогикалык кадрлардын реестри порталына өзүңүздүн бардык маалыматтарыңызды киргизип, мүмкүнчүлүктөрүңүздү көбөйтсөңүз болот.